Саламатсыздар жашоого машыгуучулар, кандайсыздар? Дагы бир түз эфирге баштадык. Сурандыңыздар, машинада кылбай деп, анан үйдө бала чака бар, жумушта иш бар дегенде, анан жолдо кылыш керек болуп калат. Ошого этият болуп, түз эфирди улантсак болот. Суроо жооп боюнча анан эфир сакталат. Ошого суроо бергендер, кошулгандар, эгер эфир сакталбасын десеңиздер, анда түз эфирге чыкпаңыздар. Түз эфирге чыккандар сакталганын билип, анан ошону кабыл кылган болот деп эсептейм. Дагы баштан айттым. Кутман таң, сүйүктүү айым дейт. Кандайсыздар, барыңыздар, жакшысыздарбы? Мынча эрте болуп калды дейсиздер, сиздерде канча? Сиздерде эрте, бизде 2 саат астында. Алдыда дегенде бизде саат 10 болайын деп калды, сиздерде 8. Эрте турган кишилер бар экен, жакшы. Суроо жооп болот, катышсаңыздар болот. Эгер катыша албасаңыздар деле проблема жок. Катышкандар кошулса, мен кошом сурооңуздарды боюнча. Анан ага чейин 1-2 инсайт айтып кетейин, точнее открытие болду мага деле. Кутман таң, барыңыздарга дагы бир жолу. Открытие эмне болду? Үй бүлөдө 2 киши урушса, туурабы, жолдошу менен аялы урушса, ал жерде 3 ситуация болот экен. Ал жолдошу менен аял келинчеги экөө тең жаш бала болгон болот, эмоциональный жаш, өспөй калган, эмоция боюнча көп киши өспөй калабыз. Ошо өспөй калган үчүн чоң кишилер пайда урушпаш керек эле, бирок урушуп атат. Значит, алардын ичи жаш. Жаштыкта калып калган чыкпай калган эмоциялар чыгат да, урушкан деген сөз. Значит, экөө тең жаш. Азыр мисалы анын кимиси угуп атса деле, аялы же жолдошу угуп атса деле, ал киши чоңоюш керек экен да. Эмоциональный чоңоюш керек. Анан анда любом случае чоңоюш керек экен. Эгер мисалы жолдошу айтып атса, жолдошу, эгер вдруг жолдошу жаш болуп, келинчеги эмоциональный баягындай чоң киши болуп атса, анда жана жолдошу жаш болгон үчүн ал чоңоюш керек эмоциональный. Же келинчеги дейли. А эгер жолдошу чоң болуп, анан келинчеги жаш болуп атса, анда чоң киши жаш балага эмнеге теңелип атат дегендей. Эмнеге балача эме болуп атат дегендей да. В любом случае эмоциональный чоңоюш керек. Эмоциональный чоңою деген сөз, эмоцияңыздар чоңойсо, чыныгы баягындай чоң киши болосуздар да. Анткени эгер эмоция чоңойбой калса, мурдагы жаш баланын эмесини ошо чоңойгондо жашайт адамча. Ошондо урушат, талашат сыяктуучу. Ошого бул эң маанилүү нерсе, буну эмнеге айтам? Үйдөгү баягы казан аяк кагылышат деген ситуациялар ошол убактан, ошол жаштыкта жашай албай калган нерсеси чоңойгондо жашап аткан деген сөз да. Мындай өзү логика менен алып көрсөк, чоң кишилер эме кылбаш керек, урушпаш керек. Дагы эмне бар бизде? Чоң кишилер мындай нерсени айтпаш керек, мындай караш керек деген сыяктуучу. Бирок ошондой болду. Значит, биз эмоционально өспөй калганбыз, ошол жактарыбыз бар. Экинчиси эмоциональный майыппыз дегендей да. Эмоциональный майып не деген сөз? Ошол мисалы физический майып нерсе бар да, анан эмоциональный майып бар. Эмоциональный майып деген ошо кичинесине сүйүү албай калса, ошо чоңойгондо ошо сүйүүнү күтөт башка бирөөдөн. Анан болбой калса ошого жарыш таарынат, анан жашоосу кыйналат сыяктуучу. Ошолорду чоңойсок, жашап өтсөк, анда эмоциональный чоңойсок, анда ошондо баягындай биз билген мындай мен неге утуру таарынып атам, же неге жашоом ушундай болуп атат дегенде көп ситуацияда ошо эмоциональный өспөй калгандык болот да. Саламатсызбы? Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы, эфир сакталат, айтып коеюн заранее. Элдер көрөт сизди. Агай, мен сизди көптөн бери эле көрүп келем, өтө эле жумойлоруңузду көрүп келем. Жакшы. Агай, менде мындай суроо пайда болуп атат эле да, там если жашоодо мындай өз ордуңду таба албай мындай адашып калсаң, кетип атып
мындай өз жолуңдан адашып калсаң кантип кайра өз жолуңду табып там мурунку калыпка келиш керек. Например, ошол суроону сизге берейин деп аткан болчу элем. Өз ордунан биз ал бир аз кыйын суроо го. Мисалы, өз ордуңуз деген каяктан билесиз? Адаштым дегениңиз каяктан билесиз? Мисалы, адашканыңыз өзүңүз ордуңуз болушу мүмкүн. мисалы оюң чачырапчы, например, бир жерден өзүңдү таба албай, мындай фокус бөлүнүп кетет да. Мисалы, бир сфераны тандайсың, андан кийин эле оюңа кайра башка сфера келип, балким бул меники эмес деп мындай бир нерседе туруктуу боло албай атам да. Бир жакка барып, анан кийин кайра бул меники эмес окшобойт деп мындай. Сизди ким айтты буну? Же өзүңүз ойлонуп атасызбы? Өзүм. Неге туруктуу болуш керек? Туруктуу жакшы нерсеби? Мындай ар жакка эле чуркай бербестен бир жерден өзүмдүн ордумду таап, бир сферадан развитие кылгым келип атат да, мындай ар жерден эле чекесинен эме кылып атпастанчы. Бир нерсени мындай наоборот жакшы да, бүт нерсени карап көрүп, анан бул эмес экен деп билген. Эменин сөзү бар, ким эле? Эдисон билесизби? Лампочканы тапкан киши. Ал лампочканы табыш үчүн 10 000 жолу ката кылыптыр да. Аны элдерге айтыптыр, 10 000 жолу ката кылса, элдер айтыптыр да, сураптыр. 10 000 жолу ката кылдым, сага кыйын болобу дейт. 10 000 жолу ойлосоңуз, ал айтыптыр, жок, мен 10 000 жолу ката кылган жокмун дейт. Мен 10 000 туура эмес жол бар болгонуну таптым дейт. Туура жолго табыш. Ошо сыяктуу сиздин азыр мисалы определенный жаттап алган сөздөр болуш керек. Адам баласы бир аз натуральный деген сөз азыр өзүнү жемелебеш керек. Балким сизге көп айтышкан, мындай нормальный бир жерди кылбайсыңбы, ар жерге чачырап жүрө бербей деп айткан, сиз ошону чын алып алгансыз да. Ар нерсе кылган нерсе сиз теги эле каалап атасыз да, бир нерсе кылайын деп, туурабы? Анан мисалы жаш баланы алалы, туурабы? Жаш бала дагы азыр эми чоңоюп атат. Анан жок, мен бир нерсени туруктуу болушум керек деп бир нерсе кылса, жаш бала анда жаш баланын жашоосу жакшы болбой калат. Жаш бала аны жейт, муну жейт, аны кармайт, муну кармайт, көп нерсе үйрөнөт ошону мененчи. Мээси өрчүйт. Эгер бир нерсе кыла берсе, только сүт иче берсе, чоңойсо деле сүт иче берсе, эмне болот жаш баланын? Тиши түшүп калат, бирдемке болот, ушундай болуп калат да. Ошого биринчи жашоодо любой эле нерсени бир жаман, бул жакшы деп айтканга бир эме. Адамдын өзүнө жаман жакшы болушу керек. Чынында алар жаман да эмес, жакшы да эмес. Алар жөн эле нейтральный. Плюс да эмес, минус да эмес. Анан аны биз өзүбүз жаман деп ойлойбуз, жакшы деп ойлойбуз. Мисалы, сиздин ситуацияңызда сиз эмне окуйсузбу, иштейсизби, эмне кыласыз? Экөө тең агай, мен өзү студентмин, 3-чү курста окуйм, анан параллельно дагы иштейм дагы. Анан азыр мисалы факультетиңиз жакпай атабы, же бир ишиңиз жакпай атабы? Эмне азыр ошо анализ кылабы? Мен өзүм кесибим боюнча банкирмин, бирок банкта таптакыр азырынча иш алып баруу оюмда жок да. Мен мындай жашоодо башкача нерсеге көбүрөөк кызыгам да. Мындай бирөөнүн колунда иш алып баргым келбейт да, башкарылып, там график боюнча жөн эле өткөргүм келбейт да. Мен өзү коуч тренер болууга дагы кызыгам, ушул жаатка көбүрөөк кызыгам да. Анан бизнес жаатына дагы. Анан кийин коучингге эмне кызыгасыз? Известный болсо эл сизди ээрчийби? Бир бизнес жагына кызыгасыз, анткени акча келеби, ошондойбу? Результатына кызыгасызбы? Да, бизнес, все равно өзүңдүн бизнесиң, ал жактан начальник жок, все равно лучше же, чем зарплатага караганда, да, например. Бизнесте еще банкротство бар. Акча жоготосуз, анан акчаңыз карызга батып кетесиз. Төлөшүңүз керек. Эмне кыласыз анда? Ал жагы деле бар, бирок все равно, бирок мен рисковать эткенден коркпойм, агай, мындай рисковать этсең гана сен бир нерсе успехке жете алышың мүмкүн. Анан коркуп, акчамды чыгара албай каламбы десең, анда өмүр бою ошол нерсе менен эле өтүп кетесиң да. Анан туура. Азыр мындай нерсе бар да, сиздин айтканыңыз эми теоретически аябай жакшы нерсе. Анан мисалы мындай нерсе бар. Сиз эми жаңы баштасаңыз, эгер бизнес жакшы билбесеңиз, аябай банкрот болуп калдыңыз, акча жоготтуңуз, анан же бирөөлөр эме кылды, критиковать этти, мисалычы. Анан эме шагыңыз сынып калса дагы бизнес баштабай коркуп каласыз. Ошого мен мындай жаштарга айтмак, мен жаш да эмес, мен бизнеске канчада кирдим.
мындай реальный бизнеске азыр ошо 30 канча жашымда кирдим да, 37 жашымда, азыр 41 жашымда, 3 жыл мурда кирдим да, 2-3 жыл мурда реальный бизнеске. Ага чейин бизнес кылам дейм, бирок өзүм билген, даже мен Америкада окуганмын, Германияда окуганмын. Анан бизнес кылам деп эми ошол жакта окуган кишилер жок дегенде жакшы бизнес болот да, туурабы? Интернеттен көрүп алат кандай бизнес кылышты андай мындай. Бирок бизнес андай нерсе эмес экен да. Бирок сиздин максатыңыз туура. Мындай бизнес кылыңыз келсе, бизнес кылыңыз, тигини кылсаңыз, тигини кылыңыз, ал жерде аябай жакшы нерсе. Мен да кошулбайм деп мен сизге кошулам, баягындай жумуш, кээ бир кишилер жумушка иштегенди каалабайт да, а кээ бир кишилер баягындай рисковать эткенди каалабайт. Ал адам баласына зависит экен да. Кээ бир бүт баары эле бизнес кылып чыгып алса, андай адамдарда характер жок да. Даже Маргулан Калиевичти билесиз да, казак миллиардер, бывший миллиардер. Мен ошонун учениги болуп үйрөнөм да, кээ бир бизнестер. Ал айтат да, бизнести канча дейт, 80% бизнес кылган бизнести билбейт дейт. 20% мында ара кылат дейт. Анан 1% дейт именно баягындай искусство дейт аларга. Алардын өмүрү бай Илон Маск, анан ким болуп атат, Стив Джобска окшогондор. Ошолор ошондой даражада калат дейт, калгандар жөн эле эме калат дейт. Ошого сиз бизнес калсаңыз жакшы бир кылып көрүшүңүз керек. Любом случае адам бир нерсени кылып көрмөйүнчө, эме кылмайынча билбеши мүмкүн. Анан өзүн издейт, туурабы? Эмне жакшы көрөт. А бирок мындай кылсаңыз болот. Мисалы, бизнести любой киши үйрөнүш керек экен. Бизнести үйрөнүш керек дегенде, мисалы, квартира алып арендага бересиз. Мисалы да, эми алда какой-то бир бизнес болбосо дагы бир акча келүүчү каражат, келүүчү жер. Киясакиден үйрөнгөн сөзүм бар. Мисалы, адамда бир профессия болот дейт. Профессия деген бул призвание, жаккан нерсе. Аны эми акча табабы, таппайбы ал кыла берет аны. Мисалы, меники коучинг. Ошо мен акча табамбы, таппаймбы коучингден мага анча эле кызыгы жок. Мен анан бир канча акча каражат булактары болуш керек дейт. Болсо болот дейт. Мен мурда ойлогонмун да, сизге окшо банктын эмесинде окуп атам, анан ошондо иштешим керек, ошондон акча байышым керек, анан карасам байыбайм, анда эмнеге окудум дегенчи. Сизге биринчи баягы азыр 3-курста экенсиз, сиз любом случае университетти бүтүрүп алышыңыз керек, диплом керек. Диплом эмне үчүн керек? Банкир болуш үчүн эмес. Сиз башка нерсеге кызыгып атасызбы? Кызыга бериңиз, аны кыла бериңиз. Дипломуңуз банкир, менин дипломум экономист. А мен бирок экономика менен бир жерде башта иштедим, андан кийин иштеген жокмун. Андан кийин мугалим болуп иштедим, англис сабак бердим, Америка акцент үйрөттүм, анан коуч болдум. Азыр өзүм бизнес кылып атам, мисалычы. Ошол сыяктуу диплом ал жерде не важно. Дипломдун факультети не важно, точнее. Дипломдун өзү важно. Мисалы, Кытайда виза алам десеңиз, дипломуңуз болсо, сизге Б категориядан виза берет сыяктуу да. Ошон үчүн дипломду алып коюп кое бериңиз. Өзгөчө аял киши болсо, эме болсо, диплом сөз керек. Аны банкир болуп алдыңызбы, же эмеден алдыңыз, ветеринар болдуңузбу, дипломуңуз не важно. Ал жерде бир какой-то образованиеңиз барбы деген суроо болгондо, сизде бар, мынтип көрсөтүп коесуз да. Ошон үчүн диплом сөз керек. А так баягындай диплом алдыңыз, анан любой эле башка иште иштей бериңиз. Аны да эч ким эме кылбайт, тоскоолдук кылбайт. Неге сен банкир болуп алып, анан келип могул жерде менеджер болуп атасың, же там тигичи болуп иштеп атасың деп эч ким сурабайт анычы. Жашоодо ошондой. Азыр жаштар билбеген үчүн, жаштар бизде жаштыгыбызда мынтип ойлойт элек да. Эми ушул факультетке кирип алдым, эми не кылам, эми буну иштегим келбей атат. Туура эмес ошибка кылып, эми 3 жылга кантип кетем дейсиз да, туурабы? Кайра баштаймбы депчи. Анын кереги жок, ал жөн эле ошо диплом алсаңыз жетет. Любой эле жаштарга, дипломго үйрөнүп жаштарга диплом болуш керек. Анан кээ бирки жаштар бар, бирок мындай исключение да. Ал ушунча мээси жакшы иштейт, ушунча энергиясы көп, ушунчалык баягындай эмеси күчтүү. Анын диплом алып, диплом күтүп отурганы ал эме пустая трата времени болуп калат да. Убактын бекер кетирип. Ал моондуп кирип ушунча ийгиликтер жаратылат да. Ал 4 жыл ал жерде күтүш керек же 5 жыл. Андай кишилерге айтам, анда окубасаң таштап туруп эле жумуш кыла бер демчи, баягы бизнесин кыла бер дейт. Ошентсем азыр сизге окшогон кишилер көп болот да, мындай болот. Мен бизнеске кызыгып атам, анан университет кереги жок, таштайт да, эчтеке кылбай жүрөт. Лучше эчтеке кылбай 4 жыл өтүп кеткен каранда диплом алган жакшы, туурабы? Заодно ал жерде не только диплом аласыз. Университеттин дагы эң маанилүү нерсеси дипломдо эмес, маанилүү нерсеси сиз ал жерде адамдар менен таанышасыз, круг болот. Именно баягындай жакшы окуган, ийгиликтүү адамдардын балдары болуп окуйт ошол жердечи. Университеттин дагы маанилүү жагы ошол достор маанилүү. Мен мисалы балдарымды университетке берсем, именно кайсыл ийгиликтүү адамдар, же ошолордун балдары, же байлардын балдары, же окумуштуулардын балдары кайсы университетте окуйт. Мен ошока бермекмин да, ал жерде экөө окуйбу, не важно. Анткени ошол круг адамды өзгөртөт. Анткени бир байдын баласы жашоосу автоматически, подсознательный бай жашайт.
Ал сіздің досыңыз дейлі. Сіз аны көріп эле үйрөнүп аласыз. Сіз хотя бай үй бүлөдөн келген жоксуз да. Сіз аны көрөсүз, досуңуз сизге влияние кылат, ошентип сиз байлыкты үйрөнүп аласыз. Ал кантип акча коротот, не ойлонот мисалы. Же окумуштун баласы, же баягы кургазар аябай чоң кишинин баласы. Неге алардын балдары ушундай болот? Анткени ата энесинен үйрөнгөн. Ал сиз да ата энеңиздин баалаганын баалайсыз, баалабаганын баалабайсыз. Ата энеңиздин копиясы да мындайча. Алма дарагынан алыс түшпөйт да. Анткени көңчө балдар ата энелеринин немелери болот, копиялары болот. Ошондо университет дагы ошондой. Сиз мисалы университетте окусаңыз, кээ бир досторуңуз бар, балким действительно баягындай көп нерсе үйрөнө турган. Мисалы Гарвард университети билесиз да, туурабы? Гарвард бир коучум бар, Гарвард университетинин ректорунан сураптыр да. Сиздер мисалы ошо Гарвардда эмне үйрөтөсүздөр, биз билбеген дейт да. Секреттер эмнеси ала айтыптыр. Гарвардда үйрөтүлгөн нерсе бар жакта бар. Азыр сиз кайсы университетте окуйсуз мисалы? Ошто, Бишкекте? Жалал-Абадта. Жалал-Абадта. Жалал-Абадта окуп атасыз. Мисалы Жалал-Абадта окуп атсаңыз, ошо Гарварддын үйрөнгөн нерсесин сиз ала аласыз. Ал интернетте турат, энциклопедияда турат, библиотекаларда турат, приложениялар бар, сайттар бар, бүт информация бар. Гарвард окуган кишилердечи. Ал айтат, анда неге Гарвард ошончо кымбат, неге ошончо известный, неге ошончо көп айлык төлөйт Гарвардты бүткөндөргө десе, Гарвард бир клуб дейт. Клубду билесиз да, туурабы? Клуб деген сөз единомышленниктердин топтолгон жери. Мисалы баарыбыз бизнес жакшы көрсөк, бир клуб ачабыз, келебиз. Мисалы мен тоок бизнес кылтам, сиз бирдемке парикмахер бизнес кылтабыз, бирдемке мындай бизнес жөнүндө акча кантип табабыз, ошол жөнүндө сүйлөшө берет. Анан ошол жерде крупный бизнесмендердин балдары бар. Мисалы Гарвардда окуган бир мисалы Калифорнияда таможенныйдын баласы окуйт. Бирөө эмнеле сенатордун баласы окуйт. Бирөөсү президенттин жээни. Ушунча круг бар, анан мисалы сиз да барып калдыңыз, кыргыз, туурабы? Анан кийин товар алып келип, Кытайдан алып келип, Америка президенти 10 контейнер кирбей калды. Анан да жана досуңуз бар да, Калифорнияда таможеннин эмеси, баласы. Айтасыз, досум ушундай бир бизнес кылып аттым эле, 10 контейнер келип кирбей калды, аякта көкөтө бир жумушчу мындай кылып эле бирдемке эле кычап сурап атат десеңиз, анан азыр атама айтып коем дейт, атасы айтып коет, анан сразу киргизип коет 10 контейнерди. Значит, бизнесиңиз кандай кетип атат азыр? Жакшы кетет, туурабы? Контейнериңиз кирди, товар саттыңыз, акча таптыңыз. Ошол сыяктуу университеттер клуб болуш керек. Кымбат университеттерде эмнеге байлардын балдары окуйт, анткени акча төлөй алат, туурабы? Же известныйлардын балдары окуйт. Мисалы бизде кайсы университетте эме Аутца бар, туурабы? Славянский бар. Балким турецкий болуш мүмкүн, эме ар кимдин эмелерин жарышатчы. Бизде ошондой жакшы университеттерде байлардын балдары окуйт. Ал деген сөз, ал акчаны бере алат аяка. Значит, ал байдын баласы, мындайча байдын баласы дагы бай болот. Билесизби эмнеге? Окружениясы таасир берет, например. Окружениясы таасир берет, анан ал кичинесинде подсознательно атасынан үйрөнө берет. Ал даже мындай болот да, ал университет окуп башыны колдонсо банкрот болот. Ал подсознательно эчтеке кылбай эле, монтип эле атасынын көргөн нерсени кылып эле эме кыла берет, үйрөнүп кете берет, кылып кете берет. Анан өзүнүн оюн колдоном, мындай кылдым, мектепте, университетте мындай окудум, мындай болуш керек десе, банкрот болот алчы. Анткени ал андай нерсе мектепте окутулбайт. Ошого байдын баласы бай болот, кедейдин баласы да кедей болгонго установкаларын өзгөртпөсө ошондой болуп калат. Мисалы, үй бүлөсүндө бул нерсе кымбат деген сөз уже ага эмне болот, таасир берет дагы, мага кымбат деп өсөт жаш бала. Анан чоңойгондо хотя возможности бар, байый алат, кыдыра алат, көп нерсени эме кыла алат, бирок баягы установка турган үчүн ал жерде өзгөрүш кыйын болот. Ошого ошондой нерсени учитывать этиш керек. Сиздер азыр мисалы жашоого машыгып атасыздар, мында катышып атасыздар, эми жашсыз аябай жакшы нерсе, бул нерсе өнүккөн. Анан мен айтмакмын, жашоого машыгуу университеттен дагы көп нерсе берет. Анткени университетте жөн эле технический, теоретический нерселер үйрөнөсүз. Ошон үчүн университетте үйрөнүп байып кетем деген киши бир аз жаңылышат. Анткени университетте кантип байыганды үйрөтпөйт, кантип бактылуу жашаганды үйрөтпөйт, андай нерсе жок. Университеттин өзүнүн программасы бар. Жөн эле ошо эмелер жатташыңыз керек, даже жашоого практический нерселерге мындай эме болбой калат. Кандай десем, маани бербей калышат да. Анткени университет ошентип курулган. Университеттерден бүткөн киши жумушчу болуп иштеш керек. Башка жерде айлыкка иштеш керек. Айлык менен установкасы айлык. Айына ушунча табам, мынча табам дейт. Мен анда кийин үйрөндүм. Неге биз айына деп сүйлөйбүз деп ойлодум да.
Мен деле мынтип айына ушунча табам деп жазып койдум элем да. Аны ойлодум, неге айына деп ойлодум. Неге айына деп ойлодум. Анан карасам мен рабочий мышление жүргөн экенмин ошол убакта. Анан айттым, мен рабочий болбойм дедим. Анда мен эмне кылам дедим, ошо сумманы айга койбойм, жөн эле сумма коюп коем. Туурабы? Ушунча акча керек де. Ал 1 айда болобу, 1 жылда болобу, 10 жылда болобу, неважно, ошого жетишим керек. Эмки максатым ошол деп. Мисалы, кичинерээк эме койсоңуз, ал жакыныраак максатыңыз. Чоң план койсоңуз, ал алысыраак максатыңыз болот. Ошол эми көп сүйлөп койдум, особенно студенттер укканда мен эме кылгым келет да ошондой. Сиздин ишиңиз эмне? Биринчи диплом алышыңыз керек, в любом случае. Аны банкир болом антип кыйнап отурбайсыз. Ошо эмне үйрөнсөңүз, ал кийин керек болуп калышы мүмкүн, керек болбошу мүмкүн, неважно. Сиз эмеден өтүшүңүз керек. Сабактардан туурабы диплом алышыңыз керек. Но не обязательно красный диплом. Макул алыңыз красный диплом, проблема жок. Бирок мындай нерсе бар да, студенттерге да айткан нерсе, диплом этият болушуңуздар керек. Диплом ошол убакта капкан. Капкан билесизби? Диплом эмне үчүн капкан? Мисалы азыр айтасыз, мисалы же сиз айтасыз, ата-энеңиз айтат, 5 жыл окудуңуз, 4 жыл, 5 жыл, бакалавр. У меня среднее образование, а именно колледжде окудум. Быйыл. Колледжде окуйсуз, 3 жыл окуйсуз же 5 жыл окуйсузбу? 3, если средний болсо 3 эле жыл болот да. Сиз анда быйыл бүтөсүзбү? Жакшы экен анда. Значит, какой-то бир эме алышыңыз керек, степень алыш үчүн ошону алышыңыз керек. Бул жерде колледжде окуйм, колледж жаманыраак, анан университетте окуйм, там магистратурада окуйм, мактанып эме кылгандар, ал жерде чыныгы жашоодо андай нерсе жок. Чыныгы жашоодо караңыз, бүт кызыл диплом болгондор каякта иштейт, мисалычы. Бул жерде окууга эме эмес, кандай десем, демотивация кылдыргым келген жок, бирок мындай нерсе бар. Диплом менен адамды эме кылбаш керек, баалабаш керек. Адамды эмне менен баалаш керек? Жөндөм менен баалаш керек. Жөндөм каяктан келет? Биринчи информациялар келет. Информация алат адам, тияктан бияктан карай же мектептен өтөт. Андан кийин ал жерден болот. Аягында навык келет, ошо информация келет. Анан структурированный информация деген бар, ал knowledge, ал билим. Андан кийин ал билимден кийин эме жөндөм, анан эме келет да, аягында ошо жөндөмдү алыш керек. Мындай эч кандай сиз ошо бүт үйрөнгөн нерселериңиз сизге акча алып келгенге, бактылуу жашаганга, дагы эмне бар? Ийгиликтүү болгонго, адамгерчилигиңиз жогору болгонго жардам бериш керек. Жашоодо успешный болуш үчүн. Эгер андай болбосо, ал билимдин мисалы көп эле кереги жок болуп калат да. Кереги жок билимди үйрөнүп алган болосуз. Ошого сиздин эмеңиз биринчи ошол диплом алып алган, анан ошол особенно адамдар еще турмушунда ойлош керек. Мисалы турмушка чыккан, үйлөнгөн, мисалы определенный жашка келгенден кийин, эгер андай кылбаса, кийин ар кимдин өзүнүн выбору. Кээ биркелер мен деле мисалы аябай кеч үйлөндүм дейм, бирок американецтерге эрте үйлөндүм, кыргыздарга кеч үйлөндүм, ошол сыяктуу болот да. Ар ким өзүнүн выбору, бирок элдер айткандай, подростковый возраст 30 жашка чыкты дейт азырчы. Подростковый 18-19 жашка чейин болчу да. Азыр 30 жашка чыкты дейт. Анткени элдер дагы өспөй, акырын өсүп келатат дейт да. Дагы көбүрөөк баягындай өзү жашап калат, чоңойтат дегендечи. Ошол сиздин сурооңуз боюнча, сиз айттыңыз, ар нерсеге чачабай бир нерсеге токтолду деген, ошол бир нерсени табыш керек. Ал табыпкан оңой нерсе эмес. Мындай адам азыр мисалы мен кээ бирде мен подписчиктеримден 60 жашта бирөөлөр бар мисалчы. Не каалаганымды билбейт экенмин, суроо бербеймин. Бир эже бар, өткөндө мен жашоодон не каалайм? Биринчи жолу ал уже жашоосун ортолоп калган мисалы да. 40 жашка, 50 жашка чыккан, жашоодо эмне кылганын билбейт. Ал нерсе оңой нерсе эмес. Ошон үчүн бирок оңой эмес дегенде практика кылынган эмес. Эч ким суроо берген эмес. Мен эмне каалайм депчи. Жөн эле мындай элдер бир жака агып кетет го, окуш керек, мектеп, анан университет окуш керек, анан магистратура окуш керек, анан докторантура кылыш керек, ошондой сөздөр бар да. Эмне үчүн аны кылыш керек деп жооп бербейт эч ким. Эмне үчүн аны кылыш керек? Баягы степенин көтөрүлүп болду. Сизге ошол керекпи, керек эмеспи? Биринчи ошол. Сизге эмне керек? Акча керекпи? Бактылуу үй бүлө керекпи? Эмне керек? Ошону баштап билип алышыңыз керек. Анан дагы бир секрет айтып кетейин сизге, өзгөчө жаштарга өтө маанилүү. Жаштарга эмес, баарына маанилүү, бирок өзгөчө силерге. Адамдар көбүнчө мынтип ойлонот. Мисалы сиз да ошентип ойлоп атасыз да, мисалчы. Менде болгондо have. Мисалы азыр ушундай бизнесим болгондо, анан оборот кылып, туурабы, алып сатып, анан бай болмокмун дейсиз да, туурабы? Жанда ойлобойсузбу? Бирдемке болуш шарт, туурабы сизде? Эмне болсо жакшы болот азыр сизде? Айтыңызчы, эмне болгондо эмне болот? Мисалы
Балким үй бүлөм боюнча деле тиешелүү болушу мүмкүн агай, например, башкачараак үй бүлөдө. Бирок эми бул эме го деңчи, ар бир адам жашоосу өзүнүн колунда, и сен кандай үй бүлөдө төрөлгөнсүң, бирок успешный болушуңа бул эч кандай деле таасирин тийгизбейт. Балким Үй бүлө менде агай эмеде кичинекейимде дагы еще көп тилдерди үйрөнүп, например, за границага барып ошол жакта мындай көтөрүп иштөөгө менде мүмкүнчүлүк бар эле да, бирок кичинемде мен еще жалкоолук кылып койгон экенмин, мындай ал нерсеге көбүрөөк басым жасабай. Ну, азыр деле кеч эмес, бирок үйрөтсө болот андагы. мындай техника бар, уктуңуз беле билбейм. Эч нерсе кеч эмес, эч нерсе эрте эмес. Сиз качан ошол нерсени түшүнсөңүз, ошо как раз вовремя болгон болот. Ал эмне деген сөз? Азырынча эрте, мисалы жашсызды азырынча эрте десеңиз, азыр түшүнсөңүз, азыр сизге именно азыр болсо болот. Күткөнүңүз керек жок. Бир. Же кээ кеч угуп калат, 50 жашында, анан уже мага кеч болду дейт. Ал кеч эмес, ошо качан укса ошол вовремя болот. Ошого адамдарда эч нерсе кеч эмес, эч нерсе эрте эмес деген именно сиздин үчүн качан түшүнсөңүз ошол эң жакшы убакыт. Как раз вовремя дейсиз. Эгер эрте болгондо, мисалы, анда бышпай калмак. Нан бышпаса эмне болот? Жей албайбыз да, камыр болуп калат, туурабы? Же бышып күйүп калса дагы жаман болот. Ошон үчүн вовремя деген каяктан билебиз? Тагдырдан сизге качан, кайсы убакта келсе түшүнсөңүз, значит вовремя экен деп туруп алып ошону кылып кете бересиз. Ошого азыр сиздер мисалы чоңураак киши кошулса, азырчы айтмакта, сиз ушунча жашта туруп уже кеч калдым деп атасыз дейт. Биз азыр 60-табыз дейт, же 50-дебиз дейт. Алар эми азыр кылып атат, мисалычы. Алар сиздин жашыңызга суктанат, мисалычы. А сиздерде тажрыйба болгон үчүн сиздер өзүңүзчө бир жерге шашып жүрө бересиз. Мисалы, аны кылыш керек, мындай кылыш керек айтып атпайсызбы азыр? Бир нерсеге токтолуш керек, аны мындай кылыш керек деп, мисалычы. Ошол сыяктуу анткени сиз азыр ойлоп атасыз, убакыт тез өтүп кетти. Азыр жетишпей атам, туурабы? Жаштарда кызыкчаак аябай жетишпейм деп убакыт жетишпей дейт. Чоңдордо, картаңдарда эми убакыт кенен. Хотя алар тезирээк жашаш керек, тезирээк бирдеме кылыш керек сыяктуу да, тескери болот да адамдарда. Ошого жаштардын үйрөнүп турган нерсеси мындай. Биринчиден, чоңдордун баягы азыр айттым, мисалы мен чоң катары эмне айттым, сиздин окуганыңыз, дипломуңуз не важно, анткени ошого жарап иштебейсиз, ошого жараша жашооңуз өтпөйт. Чоңдордун баарын сурасаңыз, диплом мындай болчу, башка жумуш кылат. Баары ошондой. Өзүнүн кесибинде кылбайт. А өзүнүн кесибин сүйгөндөр редки болуп калат. А сүйбөй өзүнүн кесибин кылып аткандар кыйналып жүрөт аякта. Анткени окуп койдум да, ошонун диплом алдым, мен ушунун жүзүн көрүшүм керек. Капкан дедим го ошол да. Сиз диплом алгандан кийин, банкирлик алгандан кийин бүт бар давление болот, өзүңүз болот, ушунча жыл короттум дейсиз да, туурабы? Банкка барып иштешим керек дейсиз, туурабы? Анан банкка барасыз да, жакпай сизге, анан эми ушу диплом ушул да, эмне кылайын, ушинтип жашайм деп ошол жакта жакшы көрбөгөн, сүйбөгөн ишиңизди отура бересиз. Ошого биринчи очередь жаш экенсиз, азыр биринчи эмнени жакшы көрөсүз, ошону табышыңыз керек. Ал болобу, болбойбу, неважно. Биринчи ошону табышыңыз керек. Ошон үчүн бирдемке болгондо, бирдемке кылмакмын, анан ошондой болмокмун эмес. Сиз биринчи ошондой болосуз. Азыр айтасыз да, кимсиз мисалы. Сиздин азыркы ким болгонуңуз, азыркы эме, мисалы, канча акчаңыз бар билесизби? Сиздин акчаңыз канча билесизби? Канча акчаңыз бар? Менде өзүндө азыркы Ооба. бир 20 миңдей. 20 миң сомуңуз бар экен, Ушул 20 миң сом сиздикиби? Жок, бул сиздики эмес. Сиздин акчаңыз канча билесизби? Ошо сиз жашоодо канча акча калсаңыз, ошол сиздин акчаңыз. Бирок азыр аяка жете элексиз, канча акча каалайсыз? Ошол акча сиздики. Аны каяктан билсек болот, билесизби? Мисал айталы, мен сизге монда урук бердим, кичинекей урук. Сатып аласызбы? Эмненин уругу билбейсиз да, туурабы? Албайсыз дагы. Урукту эктиңиз, роза чыкты. Угултабы? Розага акча береби адамдар? Розага ооба берет акча. Берет. Жана урукка бербей койчу, туурабы? Эми караңыз, урук менен розанын арасында эмне бар, билесизби? Убакыт бар.
Эгер ошо урук менен розанын арасында убакыт алып салсак, урук менен роза бир болобу, бир болбойбу? Мындай айтканда эксең чыгып калат. Мындай эктиң 1 секундда чыгып калат. Анда экөөнүн баасы бирдей болот, туурабы? Анткени 1 секунд разница бар да, туурабы? Муну эктиң сразу чыгып калды. Ошо сыяктуу сиздин дагы азыркы жашооңуз бар, анан келечекте ошо канча акча кааласаңыз ошо, азыр 20 000 сомуңуз бар, анан ушунча акча каалап атасыз да, туурабы? Ал убакыт менен болот, туурабы? Иштейсиз, эме кыласыз, бизнес кыласыз, акча келет. Сиз ушул акчаны азыр меники деп эсептей беришиңиз керек. Бирок азыр колумда эмес. Убакыт менен болот, бирок эгер техникаларды үйрөнсөм, жашоого машыкканды үйрөнсөм, анда убакыт кыскарат, тез келем ана ошол жака. Ошого жаш болгондор же жаш эмес любой адамда сиздин азыркы акчаңыз сиздики эмес. Сиз азыркы адам эмессиз. Сиздин үй бүлөңүз азыркы үй бүлө эмес. Мисалы, үйлөнгөндөр үй бүлөлөр бар да. Сиздин үй бүлөңүз кайсы үй бүлө? Кандай үй бүлө? Бул меники эмес. Жок, бул сиздики эмес. Сиздин үй бүлөңүз, сиз канчалык бактылуу жашаганды каалайсыз? Кандай балдарыңыз кандай болгонун каалайсыз? Жолдошуңуз же кандай болгонун каалайсыз? Же келинчеңиз кандай болгонун каалайсыз? Ошол сиздин үй бүлөңүз. Бирок аяка жете элексиз. Бирок ошол сиздин үй бүлөңүз. Ошондой дегенде адам эмне болот? Значит, мен ошолмун дейт. Болот го, жаш эле бала, мен чоң атамдар моундай болгон, ак сөөк болгон, мен ак сөөктүн балдарымын, ак сөөкмүн дейт. Даже ак сөөк боло элек да, чоңой элек, жаш эле бала да, мисалы. Ошол сыяктуу. Ошон үчүн башта эмне кылыш керек? Башта ким болгонду таап алыш керек. Би деген бар, англисче билесизби? Би. Биринчи айтасыз, мен баймын. Мен бактылуумун, бактылуу үй бүлөм бар. Ошол бүт конечно эмне кааласаңыз, ошол сиздики. Азыр жазып аласыз. Описывать этесиз, сүрөттөйсүз. Ушундай болуп атат, мындай болуп атат, учурчак менен менин жолдошум, менин бала чакам, менин бизнестерим, ошолордун баарын жазып аласыз, сүрөттө. Фантастика, аябай каалооңузду жазасыз. Анан убакыт өткөн сайын балким өзгөрүп дагы кошуп коесуз. Мисалы, көбүрөөк акча кошуп коесуз, же көбүрөөк бизнес кошуп коесуз. Аны кошуп кое бересиз, жазып кете бересиз. Ошону жазып кете бергенден кийин анан буга мен деп жазып атасыз да, туурабы? Мен деп жазган үчүн бул уже подсознанияга кирет да. Подсознанияга мен, учурчак, анан туура сүйлөм менен жазсаңыз, бүт максаттарыңыз как будто азыр болуп аткандай эле. Анткени подсознание эме менен иштейт. Постоянный время менен иштейт. Ал постоянно ошондой деп ойлойт. Билесизби эмнеге? Мисалы, текшерсек, сиз азыр кичинеңизде бир жаман ситуация болгон да, туурабы? Жиниңиз келген ситуация. Болгонбу? Ал бирок өтүп кеткен канча жыл, туурабы? Бирок азыр эстесеңиз дагы жиниңиз келе берет, туурабы? Анткени ал подсознание турат. Подсознаниеда өткөн эме жок, ал жерде постоянно алган жерге кирген нерсе как будто күнүгө ошондой сезиле берет. Хотя канча жыл өтүп кетти, туурабы? Кичинеңизде бирөө тартып койгон, ошону дагы элестеп жүрөсүз. Мурда ошондой калсын, эч унутпайсыз. Неге дегенде подсознание ошондой иштейт. Подсознаниеда мындай мурда болгон деген нерсе жок, ал азыр дагы эле турат. Азыр мен сизге эстесем, ошол киши келсе дагы жиниңиз келет, туурабы? Же наоборот, ошо сүйүндүргөн киши болсо, ошо сүйүнөсүз дагы. Ошон үчүн подсознание кирген нерсе ал дайыма как будто постоянно жүрө берет, ал убакытты түшүнбөйт. Ошого подсознаниега учурчак менен сүйлөш керек. Ошон үчүн максаттарыңызды өзгөчө дегеле максат койгондор, как будто жашооңуз азыр ушундай болгондой эле сүрөттөй жаза бересиз. Азыр ушундайбы? Андай эмес. Бирок сиз мээңиз ошону түшүнгөн үчүн азыр деп, ошо подсознание сүйлөш үчүн сиз азыр деп жазышыңыз керек да. Мисалы, мен азыр баймын, мисалычы. Азыр байсызбы, бай эмессиз. 20 000 эле сомуңуз бар. Бирок студентке байлык, туурабы? Анан моундай ташташ керек. Особенно студенттер мындан ташташ керек да. Мен аябай эме кылам. Студенттин тойгону байыганы деген бар эле. Биздин ата-эне сүйлөйт, азыр эле айтышы мүмкүн да. Эми студентсиң, эми тойсоң, значит, байысың, эми 20 000 сом азыр аябай жакшы акча. Сизде 20 000 сом болсо, азыр могу жерде иштеген кишилерде 20 000 сом жок. Өткөндө бирөөнү сурасам 2 000 сом бар экен чөнтөгүндө, мисалычы. Ошол сыяктуу. Бул жерде эмне? Сизде мисалы акчаңыз эмеге караганда жакшы экен. Студенттин байыганы деген нерсе жок. Ошону ташташ керек. Анткени азыр студенттер убагы келди. Азыр сиз интернеттен отуруп канча акча таба алсаңыз болот. Гив ойноп турасыз, бирдемке кыласыз, мисалычы. Жөн эле Инстаграмда эле канча акча. Ошон үчүн студенттердин баарын айтмакмын, өзгөчө кыргыз студенттерге. Ушул сөздү колдонбоңуздар. Студенттин байыганы тойгону байыган деп тойсом эле болду деп антип шарт койбоңуздар. Студенттин байыганы элдерден да бай, жөнөкөй элдерден да бай болуш керек.
Анткени убактысы өзүндө. Эч кандай бирөөгө бир муктаждыгы жок, энергиясы көп, любой нерсени эме кылып кыла берет. Ошого анан баягы эмеге мага канча акча берет экен деп акчага такалбаңыздар. Анткени мындай нерсе бар. Сиздин акчаңы табышыңыз сиздин канчалык кызмат кылышыңыз менен барабар. Кызмат кылуу деген эмне деген сөз? Сиз канчалык бир баалуулук жарата аласыз ошол обществого же ошол кишиге же кардарга. Эгер баалуулук жарата албасаңыз, аларга кызык болбосо, алардын баягы издеп таба албай жүрүп тапкан нерсеси болбосо, баалуулук жаратылбаса, ал жерде акча жок. Чүнкү ошого сиздер мисалы сиздин кылган нерсеңиз сервис болсо, мисалы же билим же бир какой-то эме болсо, ошол элге пайдасы тийиш керек да. Элдерди байытыш керек, элдерди бактылуу кылыш керек, элдерди какой-то бир жашоосун оңош керек. Ошол нерсени кыла алсаңыз, анда элдер сизге акча бергенге даяр. Анан дагы байыштын бир жолу бирөөнү байытышыңыз керек. Бирөөнү байытмайынча өзүңүз байый албайсыз. Мен буну аябай чоң эмеден үйрөнгөм, ошондон кийин азыр ошону колдоном. А бизде тескери ой да тура, өзүм биринчи байып алайын, анан башка бирөөгө жардам берип, анан башканы байытам. Анда адам байыбайт да. Ошон үчүн башканы да байыта албайт. Бул жерде техника тескери болуш керек. Бирөөнү байытышыңыз керек. Анан дагы бир техниканы айтып берейин. Сиз мисалы бирөөгө жардам бердиңиз, туурабы? 2000 сом бериш керек эле. Бирок ал заранее эле айтты, 100 сом берем деди. Анан сизге анда 100 сомдук эле услуга көрсөтүп коеюн десеңиз, мисалычы, жардам берейин десеңиз, ошончо эле акча келет. Бирок 100 сом берсе деле макул деп туруп 2000 сомдук услуга көрсөтсөңүз, мисалы мен коучинг кылтам, туурабы? Мага 100 сом берди, мен макул деп 2000 сомдукту коучингди айтып койдум. Пайда эмне болду? Мен 1900 сом минуска кирдим да, туурабы? Мындай бекер берип койдум ошончо нерсени, туурабы? Бирок андай нерсе болбойт экен. Адамдын ичинде чыкса 2000 сомдук чыкса, ал 2000 сом кайтып келет экен. Жана киши 100 сом берет, ал ааламдын бир какой-то части, туурабы? Менден башка сырттагы бүт нерсенин какой-то аалам бир части, бир киши 100 сом берди. Ааламдын калган часттары бар. Ааламдын канча части бар? Бул дүйнөдө тагдырдын канча части бар? Аябай көп, туурабы? Эмне ол жамгыр, адамдар, тааныш, клиент, ошолордун баары ааламдын ичине кирет да. Анан калган 1900 сомду башка жактардан келет экен. Бөлүнүп же бир убакта именно аябай керектүү болгон убакта келет экен да. Сизге определенный нерсе азыр кереги жок болушу мүмкүн, мисалычы. Анткени сизде бар, кереги жок да, көп нерсенин кереги жок, мисалы да. Эгер именно башка убакта келгенде, керектүү нерсе келгенде ошо келип калат алдынан. Ошого сиз ичиңизден чыгаргандан коркпошуңуз керек. Ким болсо дагы, мен мисалы айтып коем, мен көп иштеп койдум, ал аз акча берип атат деп иштей бериңиз, проблема жок. Сизден бир кем кетпейт да, тажрыйба аласыз, эме кыласыз ошо. Жаштардын көбүнчө проблемасы мындай болот да. Ушунча акча берет экен, ушуга иштейинби деген, ушул жерге туруп алат да, калып калат да. Мисалы мага келген балдар эле иштегенде, биринчи келгенде ошо айлыгына проблема кыла берет да. Мен ушундай иштеп атам, мен айтам, сага иштеп атам, сен мага бир акча алып келген жоксуң. Эсептели, мына сенин ишиң айынан канча акча таптык. Мен сага чөнтөгүмдөн акча берип атам дейм да. Ал бала түшүнбөйт да, мисалычы. Ал качан түшүнөт? Определенный убакыттан кийин өзү ошо состояниеге түшүнөт. Ошон үчүн мындай кылбаш керек, мага канча акча бересиң депчи. Биринчи киресиз, биринчи сизге жаккан жумуш болуш керек. Анан канча акча берсе, берсин, проблема жок, иштеңиз аябай. Анан ушунчалык эме көрсөтүңүз. Бирок ошол жерде иштеп жүрө берем, кул болуп калам, андай эмес. Ал жерде ушунчалык эмеңиз көрсөтөсүз, бүттү. Уже дальше сизге чоң ою жок, эме жок, сиз уже дагы өзгөртөсүз. Анан сиз бизнес кылам деп атасыз, бизнести эгер өзүңүз билбесеңиз кыйын болот. Ата энеңиз бизнес кылабы эле? Апам жеке бизнесмен деп деле айтсак болот. Там соода саттык менен алектенет да, өзүнүн магазини бар. Сиз ага жардам бердиңизби? Кандай дейсиз? Сиз жардам бердиңизби? Барып иштедиңизби чогуу? Ооба, апама жардам берип турам. Барасыз, клиенттер келет, сатасыз, ошондой кыласызбы? Мхм. Значит, сизде баягы эме болушу мүмкүн. Базачы. Анткени апаңыз бизнесмен болсо, ошону көрүп мындай эме шыгыңыз болушу мүмкүн да. Эгер мисалы мага окшогон болсоңуз, мен атамда бир аз бизнес кылгам, бирок анча көрбөй калганмын, бирок апам мугалим болчу, ошондой да. Ошол сыяктуу эгер бизнесмендин үй бүлөсүнөн келбесеңиз, бизнес кылам десеңиз, анда бизнес кылган бирөө менен иштешиңиз керек. Мисалы менин партнерим апасы бизнес кылат экен кичинесинде. Өзү дагы 2 жолу банкрот болгон, бизнес кылып, анан ошо чок иштеп атат азырчы. Анын какой-то бизнесте опыты бар да, менде жок опытым. Анан бирок менде эмне бар? Менде тил бар, менде агентствода эмелер бар, тааныштар бар, менде клиентский база бар.
Ал биякта бизнес кылат, ошону партнерство болот. Ошого партнер дагы өтө маанилүү. Сиздин кыла албаган нерсеңизди ал кылса, анда экөөңүздөр эме кылсаңыздар, ошентип бизнес кирсе болот. Же бирөөнүн колунда ошо именно кызыккан сферада иштеңиз. Иштегенде ал жерде айлык эмес, именно кирген иштеген жериңизде бизнестин эмесин билесиз. Каяктан кандай келет экен товар, аны не кылат экен, каяка сатат экен, ошолорду үйрөнүп аласыз. Анан ошол жактан чыгып өзүңүз бизнес кыла бересиз. Ошол башка сурооңуз барбы? Бир сурооңуз аябай узап кетти. Жок агай, ушул эң керектүү суроомо жооп ала алдым азырынча. Кайсы жооп алдыңыз? Эмне жооп алдыңыз? Эмне кызык болду сизге? Мен ошол өзүм аябай кызыккан нерсени чечишим керек болуп атат. Анан кийин алда койгон максаттарымды мен өзү жазгам, дагы бир жолу ошону жазып чыккым келип атат, там учур чакка айландырып. Айттыңыз го, там азыркы сеники эмес, келечектеги боло турган. Ошого көбүрөөк басым жасагым келип атат азырынча. Ошо, анда сиз баягы англисче жазып алыңыз. Be дейсиз, биринчи be болуш керек, анан do, анан have. Be, do, have. Болуу, жасоо, анан болуу деген. А элдердин, жөнөкөй элдин ою мындай болот. Have болот. Ушундай болсо, акчам болсо, инвестиция кылмакмын дейт. Акчам болсо, инвестиция кылмакмын, анан байымакмын дейт. Жок, сиз баймын, инвестиция кылдым, анан акчам болду. Ушинтип айтышыңыз керек. Анткени акчаң жок болсо эмне кыласың деп ошентип коркуп койгондо, акча эч нерсе акча менен болбойт. Эгер бир киши акча болсо бизнес болот деген адам ал бизнес кыла албайт. Бизнес кылган киши ал акчасы жок деле кылат. Анан керек болгондо ошол жерде таап алат. Атак биринчи акча болсун, келсин, анан бизнеске жаткырып, анан инвестиция кылам, анан байыйм десе, ал киши байыш кыйын. Андай кишилер байбайт. Мен да мурда ошондой элем. Акчам болсо бир бизнес кыла коем дейсиз. Сен акчаң келди, анан бизнести биринчи жолу кылтасың. Биринчи кирген бизнесиңде банкрот болосуң. Анткени даже ичиндегини билбейсиң. Баштап ошону үйрөнүп алыш керек ошол сыяктуу. Мен биринчи ошондой кылам деп $100,000 жоготконмун. Эми рисковать эттим 35 жашымда, ошол сыяктуу ойлосоңуз, ошол сыяктуу болбош керек да. Адам мынаны жаттап алсаңыздар болот. Биз акча болгондо бизнес кылам деген бул уже туура эмес нерсе, туура эмес түшүнүк. Анда точно акча болгондо бизнес кыла албайт ал киши. Дагы бир жолу кайталам, акчам болгондо бизнес кылам деген киши, ал киши точно бизнес кыла албайт. Бизнес кылып атам, ичинде бирөөнүн жанында жүрөм, эмне кылыш керек? Бүт, мисалы, акчага чейин канча информация бар да, туурабы? Аны кыл элек. Акчасы болгондон кийин анан эми үйрөнөйүн, эмне кылайын деп келет да. Ал уже башта эле уже банкрот болот да алчы. Анан банкрот болгондон кийин акчасын жоготкондон дагы коркуп калат уже. Аны кылдым болбоду, муну кылдым болбоду, эмнеге болбойт атат? Почти аны кылган жоксуз сиз аны. Кылган деген сөз ал акчасы жок ошонун ичине кирип, сатып, бирдемкени көрүп, бир жерде иштеп, мисалычы баягындай продавец болуп иштеп, эме кылып, бүт эмен стадияны билгенден кийин уже обороттор бар, клиентский база бар, бүт эмени көргөн, кантип тигет, каяктан келет, кайсы нерсени кылса эмне алат, бул жерде эмне өтөт, ошону билгенден кийин анан акчаны коюп кириш керек. А жөн эле отуруп алып акча болгондо анан бизнес кылам деген ол уже бизнес эмес. Мен акчасы жок эле бизнеске баштадым да. Эгер мен деле акча болгондо бизнес кылам десем, анда мен деле отура бермекмин тегилечи. Мен деле ошо акча болгондо бизнес кылам деп туруп, ошентип акча жоготком $100,000. Ошо. Бирөө сурап атат, акча жок, кантип бизнес кылабыз дейт. Сиз ошо бизнес кылам, эмне бизнес туурабы? Базарда сатам десеңиз, базарга барыңыз, тааныштардын жанында отуруңуз, кандай болуп атат, жөн эле чай ичиңиз. Чай ичсаңыз, клиент келип бирдемке сурайт, аны байкайсыз мындай, осознанный мынтип отурасыз да, көпчө үйрөнөсүз ошол жерге практично. Аны эме кылып дейт, мына көйнөктү каяктан алдың десе, эмеде тиктирем дейт досуңузчу. Эмне эле, бир цех бар, ошол жактан тиктирем дейт. Анан айкын тиктирсең, материалды каяктан аласың десе, Турбазадан алам дейт, же баягы Мадина базарынан алам дейт, уже үйрөндүңүз, туурабы, ошол сыяктуу. Быйыл мына мода болуп кетти, ушу көп саттым дейт, анан караса клеточный экен, мисалы да. Ошону үйрөнөт, ошентип эмне кылат? Мына бул жерде бирөө Руслан дейт, инвестиция кыласызбы дейт. Мен инвестиция кылам, акча чыгабы, мисалы мен сизге $100,000 берем, сиз мага оборот кылып сразу акчаны чыгарып бере аласызбы? Андай жок да, инвестиция дегенди дагы түшүнүш керек. Инвестиция деген көбүнчөсү грант деп ойлойт экен да. Инвестиция деген көрчү акчаны алып койдум, болду, жок болсо жок болду деген сөз. Эч ким акча бербейт анда. Инвесторлор эмнеге акча берет, билесизби? Сизди карайт, иштеп атасызбы? Оборотуңузду карайт, акча таап атат, утур койгон таап атат, бирок акчасы аз экен, көбүрөөк акча болсо, көбүрөөк сразу болот, ошону көргөндө анан акча берет. Анан инвестиция кыласызбы, же инвестиция кылыш керек деген бизде бар. Ошо.
Sizge çoğun rahmat, anda kiyinki kişiye sorunu bereli. Хорошо, макул агай, рахмат чоң. Bizge. Şunday bizge köp жақсы нерселерди үйрөтүп аткан. Sağ olmaz mı? Неми жакшы, assalomu alaykum, жақсы Ha. барбы? Aleykümselam. Жақшы